Ассаламу алейкум достор, барыңыздарга салам. Сиздерге кечеги күндө убада бергендей азыркы учурдагы эң тренд болуп аткан нишанын монтажы менен бөлүшөмүн дегенмин. Ошону менен бөлүшө кетсем. Алгач эле YouTubeга киребиз дагы ошол нишаны поисковикке жазып издейбиз. Ушул текстти жазып эле издейсиздер. Бул текстти мен алдыга ошол видеонун астына коюп коемун. Караңыздар. Бул ниша азыр аябай оюн, аябай тренд болуп атат. Мунун эрежеси ушул коюлган сүрөттөрдү адашпай айтыш керек. Барыңыздар билсеңиздер керек уже. Эми ошонун эң сиздерге оңой монтажын көргөзө кетейин. Негизи муну CapCut'тан деле монтаждаса болот жана Canva'дан деле монтаждаса болот. Ал монтаж узагыраак болот бир аз. Азыр мен сиздерге эң жөнөкөй монтажын көргөзүп берейин. Алгач эле биз TikTok'ко киребиз. TikTok'ко кирип, ушул текстти коюп поисковикке издейбиз дагы. Биринчи эле чыккан шаблонду азыр кайсыл карап өзүңүзгө жаккан шаблонду алып эле ошону колдоно бересиз да. Колдонуп, бирок сүрөттөрдү сиз өзүңүз тандап коесуз. Сүрөттөрдү кайдан алдың десеңиздер, мен Pinterestке эле кирип, мынакей Pinterestпи, Google'бы кайсыл жактан анализ кылып карайсыздар, конкуренттер кандай сүрөттөрдү коюп жатышат. Сиздер эле точь ошондой сүрөт аласыздар. Болгону сиздин сүрөтүңүз, мисалы, пицца турат го бул жерде, пиццанын эмес, сиз пиццанын башкача пиццанын сүрөтүн коюп коесуз да, ошондой эле. Могу сандарды койгондордун сандардын цветтери башкача. Дагы бир мисал айта келсек, могу жерде жазууну коюп турасыз. Алма менен ручка болсо, сиз болсо алма, көк алма менен кызыл ручка кылып коесуз. Ошондой кылып эле сүрөттөрүн эле алмаштырып башкача кылып коесуз. Так, TikTok'ко киребиз дагы, бир шаблонду алабыз. Азыр биз так. Бул кайсыны алсак? Попробуйте этот шаблон. Использовать шаблон. Использовать шаблону келгенде бизде автоматически CapCut'ка жиберет. TikTok'тон CapCut'ка жиберет да. Так, азыр бул долго болуп калды. Азыр алып келели. Использовать шаблон. Еще раз использовать шаблон кылабыз дагы. Биз заранее көчүрүп алган сүрөттөрдү коебуз. Мен бул жерде луна, шарик, луна, шарик, шарик. Ушундай очередь этип коебуз да. Өчүрүп менен буну кийин айтканда адашпай айтыш керек болот да. Ар кандай кылып коесуз. Аралаштырып ушундай кылып коесуз. Мынакей көрдүңүздөрбү, биз тандаган сүрөттөр чыгып калат бул жактан. Кийин сиздер эмелер лампочка илип белги турат го, ошолорду дагы өзгөртүп алсаңыздар болот. Булардын ордуна башка CapCut'тан эле өзүнөн ушундай ушундай кылып коюп алгандан кийин экспорт дегенди басабыз дагы. Экспорт дегенди басып, анан сохранить в телефон дегенди бассаңыздар, телефонуңуздарга сохранить этилип калат. Экспортты басып сохранить этип алгандан кийин галереябызга биз новый видео деп сохранить этип алган видеобузду алып келебиз. Добавить кылып алып келип, бул шаблон болгондуктан скелет басып келет. Кааласаңыз ушул жерин дагы алмаштырып койсоңуз болот. Монтаж кыласыз да, мындайча айтканда. Биринчи TikTok'тон монтаж кылып сүрөттөрдү коюп келип алып, анан кийин бул жактан могу эффекттердин ордуна башка наложение аркылуу башка эффекттерди чоңураак кылып бастырып коюп койсоңор болот. Бул шаблон болгондуктан монетизацияга жеткенде апелляция сурап калышы мүмкүн да. Ошондуктан силер апелляция сурабаш үчүн монетизацияны жеңил берилсин десеңиздер, сиздер сразу эле наложение аркылуу сиз ушул заранее өзүңүздү видеого тартып же болбосо ошо под музыка бийлеп монтип бийлеп коесуз бир аз, анан ошону наложение аркылуу, мисалы азыр мен сиздерге бир эмени алып келейин, видео видеону алып келейин. Звугун өчүрөйүн да. Пример көргөзүп жатам да эми силерге. Ушуну алып келесиз дагы, мисалы, анан кийин бийледиңиз дейли, мисалы сиз бийлеп под музыка бийлеп койгонсуз заранее. Алып келесиз дагы, удалить фон кылып, бул жерден фонун удалить этип коесуз. Бул автоудаление, бул CapCut'да платный. Автоудаление кылып койсоңуздар, азыр менде CapCut'тын платный эмеси жок.
Вот азыр просто сохранить эте албайм да, удалить кылып койду фонун. Ошентип бийлеп койдуңуздар дагы, анан бир эле жолу бийлеп койсоңуздар, могу менин видеом ар жака жылып калган үчүн бир эле бийлеп койдуңуздар да, анан ар бир жасаган видеоңузга ошону бир эле видеоңузду ар бирине жүктөгөн сайын коесуз да, анан узартып коесуз до конца. Видеоңузга бийлеп до конца узартасыз да. Анан ошону сохранить этип жүктөй берсеңиз сизге эч бир проблемасы жок, монетизация берет достор. Экспортто басып сохранить этип аласыздар. Азыр менде сохранить болбойт, себеби менде CapCut'тын платный версиясы жок азыр. Ошондуктан сохранить болбойт менде азыр. Ошентип удалить фон кылып, же болбосо негизи CapCut'тын платный бесплатный деле улап алсаңар болот. Аны YouTube'дан издесеңер чыгат аны дагы. Же болбосо атайын улап бергүчү адамдар бар, ошого кайрылып деле арзан улатып алсаңыздар болот. Мынакей достор, сиздер менен бөлүшкөн сабагым дал ушул. Колдонуңуздар, бул эң оңой. Азыркы учурда бир жумада же 2 жумада монетизацияга жетсеңиздер болот дал ушул ниша менен. Дагы да алдыда дагы да сонун нишалардын монтажы менен бөлүшүп турамын буюрса. Андыктан менин каналыма катталып, лайк басып